Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев административдик аймактык реформанын алкагында Борбордун курамына кирген Көк Жар конушунун тургундары менен жолугушту. Тургундар калктуу конушту ичүүчү суу менен камсыздоо, социалдык инфраструктура объектилерин куруу, жолдорду оңдоо жана канализация маселелерин көтөрүштү. Жолугушуунун жыйынтыгында кала башчысы тиешелүү кызматкерлерге тургундардын бардык кайрылууларын иштеп чыгып, аларды этап-этабы менен чечүүнү камсыз кылууну тапшырды деп айтылат маалыматта. Кант шаардык мэриясына караштуу Таштанды полигонунда өрт чыккандыгына байланыштуу жергиликтүү бийликке айыппул салынды. Бул тууралуу Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришти. Маалыматына караганда, буга чейин социалдык тармактарда Таштанды полигонундагы өрт тууралуу маалыматтар тарап, коомчулукта нааразычылык жараткан. Бул билдирүүдөн соң министрликтин экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Чүй регионалдык башкармалыгынын инспекторлору жерине барып текшерүү жүргүзүшкөн. Өрттү өчүрүү иш-чаралары Кант шаардык мэриясы тарабынан ыкчам уюштурулуп, өчүрүлгөнүнө карабастан экологиялык эреже бузуу фактысын каттаган. Натыйжада Кант шаардык мэриясына укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык протокол түзүлүп, 51 000 сом өлчөмүндө айыппул чегерилди. Нарын шаарындагы номер 4-инновациялык мектепте капиталдык оңдоо иштери жүрүүдө. Агартуу министрлигинен билдиришкендей, аталган жалпы билим берүү мекемеси 12 жылдык билим берүү системасына өтүүнүн алкагында 53 инновациялык мектептин бири болуп саналат. Белгилей кетсек, инновациялык мектептер жаңы мектептердин билим берүү стандарттарын ишке ашыруунун, STEM билим берүүнү өнүктүрүүнүн, санариптик технологияларды кеңири жайылтуунун жана мектептер аралык кызматташуунун чыңдоонун негизги аянтчасы болуп эсептелет. Учурда мектепте капиталдык оңдоп түзөө иштери белгиленген графикке ылайык кызуу жүрүп жатат. Имараттын 1, 2 жана 3 кабатындагы дубалдардын эски катмары толугу менен тазаланып, сырдоого даярдалды. Полдор демонтаждалып бүтүп, электр зымдары толугу менен жаңыланды. Ошондой эле спорт зал, жыйындар залы, STEM кабинеттерин жаңылоо иштери жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Талас шаарында эгемендүүлүктүн 35 жылдык мааракесин утурлай жетимиш көп кабаттуу үйдүн жана мамлекеттик мекемелердин сырткы көрүнүшүн жаңылоо жана оңдоп түзөө иштери кызуу жүрүп жатат. Бул тууралуу президенттин Талас облусундагы өкүлү Эрмат Жумаев билдирди. Облус башчыларынын айтымында, шаардын архитектуралык көрүнүшүн жакшыртууга багытталган бул масштабтуу иштер мамлекет башчысынын түз тапшырмасы менен ишке ашууда. Бул иштер президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде жүргүзүлүүдө. Курулуш жана жаңылоо иштерине керектүү каражат мамлекеттик турукташтыруу фондунан бөлүнүп берилди. Учурда бардык оңдоо иштери бекитилген пландын негизинде өз убагында уланууда, деди ал. Түндүк-түштүк альтернативдүү унаа жолу селден тазаланып, 2 тараптуу каттам берилди. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти. Белгилей кетсек, күн мурун жолдун 361-367 чакырым аралыгында 3 жерден сел жүрүп, жолдун бир тарабы убактылуу жабылган. Жеринде министрликтин номер 31 жол тейлөө мекемеси тазалоо иштерин ыкчам жүргүздү. Жолчулар таңкы саат 4:00 чейин атайын техникалардын жардамы менен сел жүргөн тилкелерди толугу менен тазалап, жолду коопсуз пайдаланууга даярдашты. 6:00 каттам үчүн 2 тараптуу кыймыл толугу менен ачылды деп айтылат маалыматта. Жалпы бюджети 66,7 миллион долларды түзгөн бул долбоордун алкагында Кара Суу жана өзгөн райондорундагы 32 айылдын 158 миңге жакын тургуну таза суу менен камсыз болот. Каражаттын 60 миллион долларын фонд катары берсе, 6,7 миллион долларын Кыргызстан өзү каржылайт. Учурда Ноокат районунда таза суу тартуу иштери кызуу жүрүүдө. Кыйналгыча жаныбыздан чыгып турса макул болобуз. Канча иштеткенибизге чечик болуп калса, иштеткенибиз жараша төрөбүз да. Ошо малалы өз менен ичебиз ошондой эми дагы. Мейли ошо суу өтүп калса, сүйүнөбүз, жакшы болот эле. 5 жылга эсептелген долбоордун алкагында 890 чакырымдан ашык суу түтүктөр курулуп, жаңыланат. Ошондой эле 33 артезиан скважинасы бургуланып, 54 резервуар курулат жана мектеп, балабакча, фаптардагы 95 санитардык түйүн жаңыланат. Азыр үйлөргө Кудай буйруп насип кылса, мына өкмөт боюнча биздин азыр Кашкалдагы айылында таза суу проблемасы азыр эми чечилип баштады. Азыр мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, мынтип бар жокту
алып келишип, мына ишкерлер өздөрү уюшуп, мынтип субподрядчиктердин жардамы менен келип, мына айылыбызга таза суу коюлуп атат. Мындан тышкары долбоор санитардык шарттарды жакшыртууну да камтыйт. Мектептердеги, бала бакчалардагы жана фельдшердик, акушердик пункттардагы 95 санитардык түйүн жаңаланат. Ишти Айыл чарба министрлигине караштуу тиешелүү департамент ишке ашырат. Бирок суу эсептегичтер сөзсүз кирет ар бир үйгө. Себеби суу эсептегич болбосо суунун кадырына жетпейбиз. Себеби чөнтөгүбүздөн кичине тыйынтып акча кеткенде анан экономду баштайбыз да. Жөндөн жөн көчөгө, талаага, эгин талларга кете бербеш керек. Кээ бир жарандарыбыз бар эми үйлөрүнө көчөт сугаргысы келет, гүл сугаргысы келет. Эгер акчага кетчү болсо, аны башка жактан пайдаланышат да, муну только ичкенге, өзүнүн ден соолугу үчүн пайда болот да таза суу. Долбоорду ишке ашыруучу агенттик катары суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү, өнөр жай министрлигине караштуу ичүүчү суу менен камсыздоону жана саркынды сууларды чыгарууну өнүктүрүү департаментинин долбоорлорду ишке ашыруу тобу аныкталды. Долбоорду иштөө азыркы мөөнөтү макулдашуу күчүнө киргенден тартап 5 жылды түзөт. Документке кол коюу 2026 жылдын июль айынын аягына чейин пландалууда. Бул долбоор аймактагы калктын жашоо сапатын жакшыртууга жана заманбап суу менен камсыздоо системасын өнүктүрүүгө багытталган маанилүү кадам болуп саналат. Гүлжан Ажыматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош облусу.